Стамбулдан жазып жатам dedi Маша. Farz namazdı 2 sajda ортосунда дуа окуу боюнча хадистерде келген дуалардын баарын окуса болобу? Бул жакта белгилүү аалымдар ал дуаларды нафил намаздарда гана окуса болот деп жатышат. Негизи Ханафи мазхабында кандай? Farz namazda 2 sajda ортосунда. Жана 2 sajda ортосунда же болбосо Sami'allahu liman hamida деп тургандан кийин Rabbana lakal hamd деп айтабыз. Андан кейін дағы дуалар хамдан каthиран тайибан мубаракан фи деген дағы дуалар бар. Bizde al-mutawарис пайғамбарыбыздан бізге мурас болып, сахабаларға үйретіліп, сахабалар ошону жаттап, пайғамбарыбыздын намазын өзүндөй намаз окуп келинген, мурас болып келген намаз бізге азыр Ханафи мазхабында окулуп аткан намаз. Пайғамбарыбыздан Абдуллах ибн Мас'уд менен Али радиаллаху анху кандай окуганбыз үйрөнүп келип Куфа элине үйрөттү. Ошондон Ханафи мазхабы негизделди. Ошондо биз дуаларда ушул азыр Ханафи мазхабта кайсы дуаларды айтып жүрөбүз? Мисалы үчүн саждага барганда Субхана Роббиял А'ланы 3 жолу айтабыз, эң азы. Көбүндө чек жок. Так айтсак. Руку барганда Субхана Роббиял Азим. Болду. Мына ушул дуалар гана пайгамбарыбыздан бизге мурас болуп келген. Ал эми башка дуалар 2 сажданын ортосунда жанагы тургандан кийин Rabbana lakal hamdтан кийинки дуалар, саждада кылына турган дуалар, жанагы Субхана Роббиял А'ладан башка. Булар нафил намаздарда жана сүннөт намаздарда деп айтылат. Ошол туура. Эмне себептен анда бир хадистерде келгенде албайбыз деп бир адам айтса, ошондой хадистерде келген, бирок ал нафилде. Эмнеге фарзда да кылбайбыз десе, себеби пайгамбарыбыз андай кылып үйрөтпөптүр сахабаларга. Куфага келген 1500 сахаба, Абдуллах ибн Мас'уд, Али радиаллаху анху, Муаз, Абу Муса ал-Аш'ари, Са'д ибн Аби Ваккастар ушинтип намаз окуптур. Ошондон мурас болуп табииндер илимди үйрөндү. Ошентип биздин заманга чейин мына ушундай окуп келип атабыз. Калган дуаларыңызды нафил намаздарда, сүннөт намаздарда окуй бериңиз.